Эшикке кар жаадыбы бүгүн? Бул кар кыш эмес, бул программа. Жаңы информация. Ошону иштеп тап. Жана бир баракты ачсаң деле жаңы бет да, жаңы сөз да. Бир программаны бүткөндө бизде жаңы программа түшүп турат. Ошол жаңы программа жаап аткан кезде мен жайында кой кайтарып жүргөндө, байкем коюн жайлоодо жүргөндө. Жамгыр жаап суктай берчү, жамгыр бетиме тийчү эле. А кой корголоп бир мындай жардын түбүнө мындай уюп туруп алчу эле. Жоготуп анан койдор аңтапчу эле. Көрдүңүзбү, ошо энергия жагат. Же болбосо ошо жамгыр жаап, кар жаган күнү адамдын мындай жер тартып, уйкусу келип, бир нерсе болот. Энергиянын түшүп атканы. Жамгыр менен жер көгөрүп атпайбы? Ошол Кудайдын мээрин төккөн, ошо менен энергия түшөт. Мына көрдүңүзбү? Кыргыздын көсөмдүгү. Ак карадагы саясатчы сени ушуга эле тартат. Кошоматчы адамды адам жаратты да. А калыс адамчы кошоматчы бол дебейт эч качанчы. Эки жүздүү адамды адам жаратат. А улуу Кыргызды ак карадагы адамдар эмнеге түшүрүп атат? Мына биз айткандай эл башчыларында эгер энергия болбосо, мындай эле күн. А бирок энергия өткөн жок. Же жок болуп кетпейт ал, же өстүрүп ийбейт, жөн эле бир тозокко кармап туруп атат бүгүнкү күндө Кыргызды. Керек болсо адамзатты. А Кыргыздын башчысы ок. Ошого карап айланыш керек эле. Анын ролун көктөн буйрулган арстан алай аткарып атат. Өстүрүп атат, өйдөлөтүп атат. Эң башкысы энергиясы чагылышып атат. Арстан алай бул жерде талкуу кылганда бул ааламдык сабак талкуу. Дүйнө көзү толкун кете берет. Себеби буйрукту өкмөттүкүн же президенттикин милициясы же да бир аткаруучу бийлиги, прокурору дабирдемесе аткаргандай, менин буйругумду аалам күчтөрү аткара берет. Сонун закон болот эми.